Жакшы туугандар, кишилер сурап калат да, ушу жүрөгүмдө кан жетишпестик бар экен деп доктор айткан. Бирок бир чону кайта кыла бердик, чыкпай эле койду. Жада ошо барбы жокпу деп мындай суроо келет. Эми бирси бирчо туулма жүрөк кесели барбы, мускул, клапан жаткан жагдай барбы, дагы ушу жүрөктүн ыктыдарын чоң кичитигин текшеребиз. Эми жүрөккө кан жетишпестик барбы жокпу дегенде шеңден туу мына жүрөктүн тök сигналынан, шеңден туудан жол басыш ушундай бир текшериш бар. Ошо текшериштен билге болот да, ошо жүрөккө кан жетишпестик барбы жокпу. Эгер бар болуп калганда, анан кийин барып сети иштейбиз. Сетиден жагдай чыгып калса, анан кийин барып зайын кылабыз. Эми бул жаш балдарга айтылган сөз да эми. Эми 50 жаштан ашсак, ушундай төшүңүз ооруп, коюп бербей же тердеп, жүрөгү асырап дегендей эгиз бас болуп, ушундай жагдай болсо, бичадан эгер текшерсең эч неме чыкпады, сак экенсиз деп кетирбей турган иш болсо, жүрөктүн кан тамырын бир текшерип коюңуз. Сети салып эле, ошондон ошо кан тамыр тосулуп барбы жокпу деп анык айтып берге болот. Эми тосуш өтө оор болсо, анын аркасынан булап бир зайын иштейсиз. Эми зайын бир текшериш эле. Андан анча көп мындай бир акс таасирси, мындай бир жаман жери жок. Вактында ошо текшеришти кылып алган жакшы дагы.